Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly mekendeşler, kadırlı musulman tuğanlar. Barınızdağı jaratkan Allah Ta'anın tınçlığı, salamı, merimi, rahimi, jana berekesi olsun. Kur'an'da jaratkan Allah Ta'ala aytat: "İnnemal mu'minuna ihva." İmandılar bari şek kümensiz bir tuğan. Al muslim, muslim, musulman, musulmanға bir tuğan. Andықтан, qayсы musulman qanday qaygıda olsun, oruda olsun, qıcalatçılıqta olsun, bu bizden qaygımız, bizden orumuz, bizden qıcalatçılığımız. Bugün Palestinaдағы bolğan okıya, жүрөгүндө imanı var adamdı sızdatpay, qaygırtpay koyboydu. Kimdin жүрөгүндө iman bolsa, al sözsüz qaygırat. Ошол жердеги өзгөчө балдардын өлүмдөрү, шейиттиктери, оорулардын, алсыздардын, аялзат энелердин дүйнөдөн кайтуулары бул баарыбыздын жүрөгүбүздү кейитип турат тугандар. Бул ошо Израиль тарабынан бомба жардыруулары өзгөчө ушул ооруканаларга бул адамгерчиликсиздик, бул бир ташбоордук деп айтсак болот тугандар. Албетте булар яхтунун набийин бигойри хак, жазыксыз пайгамбарларды өлтүргөндөр бул. Алла Таалам өзүнүн жазасын берсин. Өзүн Алла Субханаху ва Таала мусулмандарга жардам берсин. Бирок буну эл аралык уюмдар адилеттүүлүк тез аранын ичинде чечүүгө албетте биз дуа кылабыз. Мусулман катары туугандар, биз эмне кылабыз? Каерден гана болбосо жүрөгүбүздө күйүк жараткан Алла Таала. Дуа, бул дуа болсо силахул муъмин, момундун эң күчтүү куралы бул дуа. Каерден болсо да эртеби кеч Алла Таалам бирөөнүн үнүн угат, сөзсүз жардам берет. Мусулмандарга Алла Таалам жардам берип, жеңиш берип, курсанчылык берсин. Душмандардын баардыгын жараткан Алла Таалам ойлорун, топторун баардыгын талкалап өздөрүнө кайтарсын. Баарыбыз дуа кылайлы. Албетте мамлекеттик жетекчиликтердин баарына суранып кетишибиз керек. Эл аралык деңгээлде, эл аралык ушул укук майданында ушул согушту токтотконго салым кошконго аракет кылыш керек. Калган элибиз ынтымактуулукка, бул суноо, жараткан Алла Тааланын тарабынан суноо. Мусулмандын иманы, амалы, ынтымагы, достугу канча экенин жараткан Алла Субханаху ва Таала сынайт. Ошон үчүн келиңиздер баарыбыз иманыбызды оңдоп, ортобузду ынтымагыбызды бекемдеп, амалыбызды оңдоп, колдон келген жардамыбызды дуа менен көрсөтүп турайлы. Учуру келсе, кандай болсо дагы көрө жатарбыз. Мүмкүн материалдык жардам керек болсо, мусулманга мусулман жардамын аябайт. Буга кош көңүл болбошубуз керек туган. Кош көңүл ким болсо, кыямат күнү Алла Таала ага кош көңүл болот. Жараткан Алла Субханаху ва Таала ааламга тынчтык берсин, мусулмандарга күч кубат, ынтымак, биримдүүлүк берсин. Алла Субханаху ва Таала ошол жерде көз жумгандардын баарына шейиттик даража берип, тууган уруктарына Алла Субханаху кайраттуулук берсин, сабырдуулук берсин. Бардык мусулмандарды ынтымакка, биримдүүлүккө чакырып кетемин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.